3 класс мұғалім Сапарқұлова Чынара Жақыпбековна. Саламатсыңар балдар. Сабақты баштайбыз. Бүгінгі сабақтың темасымен танышабыз балдар. Есептік сан аточ. Бұға чейін біз сан аточ жөнінде маалымат алғанбыз балдар. Бүгінгі сабақтың мақсатымен танышқыла балдар. Есептік сан аточ жөнінде маалымат алабыз. Сан аточ сөздер түзілішіне қарай екіге бөлінерін білеміз. Тексті ұғу мен текстің ішінен есептік сан атоштарды табабыз. Сілер білесіңер сан аточ, сын аточ, зат аточ, етиш деген сөз түркімдерін біз өткен сабақтарда да өтіп келгенбіз. Бүгін біз сан атоштың есептік сан аточын өтөбүз балдар. Есептік сан аточты біз эмнени айтат экенбиз? Ошону билишибиз керек. Есептік сан заттын санын есебин билдирип, қанша нече деген суроолорго жооп берет. Мисалы, қанша 3-4, нече 32. Ошондо биз эсептик санды, сан атошту сүйлөмдүн ичинен табыш үчүн, же болбосо текстин ичинен табыш үчүн биз канча, нече деген суроолорду беришибиз керек экен балдар. Сан атош сөздөр түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Биринчи, бир сөздөн түзүлгөн жөнөкөй сандар. 1, 5, 10, 100, миллион. Мисалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп санайбыз да, балдар. Булар мындайча түзүлүшүнө карай сан атоштордун жөнөкөй сан атошторго кирет. Буну эсиңерге тутуп алышыңар керек. Ал эми 2 же андан ашык сөздөрдөн түзүлгөн татаал сандар 2 же андан ашык 11, 125, 1990, 2001 дей турган болсок, булар татаал сан атооштор болот. Мисалы, биз 1ден 10го чейин санасак, 1-2 деп санаганда булар жөнөкөй сандар болот. Ал эми 2 сандан тургандар, булар татаал сандар болот. Мисалы, 11, 12, 13, 14 дей турган болсок, булар эмне болот экен? Татаал сан атоошторго кирет экен. Ошондо бүгүн биз эсептик сан атооштун эсептик сан атоочун өтүү менен бирге сан атооштун түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөрүн да билдик. Ошондо балдар, сан атооштор түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт экен? Мен силерге убакыт берейин, эстегилечи. Сан атооштор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй сан атооштор, анан татаал сан атооштор болуп азаматсыңар. Эми сүрөткө көңүл бургула балдар. Сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Карагыла. Гүл көрүп атабыз, гүлдү көрүп атабыз. Эми биз сан атоошту табыш үчүн, бул гүлдү көрүп атабыз. Гүлдү сан атоошту табыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Гүлдү санап чыгышыбыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ошондо эсептик сан атооч 7 канча гүл? 7 гүл. Түзүлүшүнө карай кандай сан атооч болду ошондо? Биз түзүлүшүнө карай экиге бөлдүк, жөнөкөй сан атооч, анан татаал сан атооч деп. Бул азаматсыңар, бул жөнөкөй сан атооч болду. 7 гүл. Мен дүкөндөн 7 даана жоок азын гүлүн сатып алдым. Карагыла балдар. Сүйлөмдүн ичинен эми силер мага сан атоочту таап бергилечи. Мен дүкөндөн 7 даана жоок азын гүлүн сатып алдым. Азаматсыңар, алды сызылып турат. 7 бул эсептик сан атооч, анын ичинен жөнөкөй сан атооч. 7 канча гүл сатып алдым? 7 гүл сатып алдым. Азаматсыңар балдар. Кана эмнени көрүп атабыз бул жерден?
суроо берип атабыз. Канча топ деп мен суроо берип атам силерге. Эми санап көргүлөчү, канча топ экен, балдар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir топ кылсак 10 болмок экен, Канча топ болду бул жерде, балдар? 9 топ болду. Канча топ? 9 топ. Жоон таап алдык, 9 топ. Эми ушул 9 топко сүйлөм түзүп көргүлөчү, балдар. Кандай кылып сүйлөм түзө алсак болот? 9 деген санды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Баарыбыз ойлонобуз, кандай кылып сүйлөм түзө алсак болот биз? Мынакей, балдар. Атам мага 9 топ алып келди. Санатоочту табабыз, балдар. Санатоочту карагыла, балдар. Атам мага 9 топ алып келди. Санатооч 9. Канча? 9. Эсептик санатооч, ошонун ичинен жөнөкөй, түзүлүшүнө карай жөнөкөй санатооч болду, балдар. Сүрөткө көңүл бургула. Эмнени көрүп атабыз сүрөттөн? Жемишти көрүп атабыз, Кайсы жемиштин түрүн көрүп атабыз сүрөттөн? Алма, туура. 1. Канча алма? Суроо беребиз. Биринчи, канча алма? Канча деген жоопту табыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Алмаларды санап чыгышыбыз керек. 1, 2, 3, 4. Мына, балдар. Канча алма? 4 алма. Жообун жазабыз бул жерге. Азаматсыңар. Эми сүйлөм түзүп көргүлө, балдар. Кантип сүйлөм түзсөк болот экен бул жерден? Кантип сүйлөм түзөбүз? Азамат, мен бүгүн 4 алма жедим. Эсептик санатооч табабыз. Мен бүгүн 4 алма жедим. Эсептик санатооч кайсыл жетет? 4. Азамат, түзүлүшүнө карай жөнөкөй санатооч болду. Эми, балдар, көнүк ишине көңүл бурабыз, балдар. Көнүк ишин азыр мен окуймун. Көнүк ишинен биз эмне кылышыбыз керек? Санатоочторду табышыбыз керек. Эгерде кимде ким жазып отурам десе, окуу калем сабыңарды колуңарда алып, көнүк ишин жазып, анан кийин эмне кылсаңар болот? Санатоочтор тапсаңар болот. Биринчи сүйлөм. Биздин класста 28 окуучу окуйт. Карагыла. Биздин класста 28 окуучу окуйт. Санатоочту азаматсыңар ким деген тапса, 28. Канча? 28. Эсептик санатооч. Санатоочтун түзүлүшүнө карай кандай болду бул? Татаал санатооч. Эгерде сандар 2 сандан турса, анда алар татаал санатооч болот, балдар. Экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Жазгы каникул 24 марттан 1 апрелге чейин созулат. Жазгы каникул 24 марттан 1 апрелге чейин созулат. Биз санатоочту табыш үчүн канча, нече деген суроону беребиз. 4-чү. Канчанчы мартка чейин? 4-чү. Канчанчы апрелге чейин? 1-чи. Булар жөнөкөй эсептик санатооч, анын ичинен жөнөкөй санатооч болду. Андан кийинки сүйлөмдү окуйбуз. Менин апам быйыл 40 жашка, чоң апам 64 жашка толду. Бул сүйлөмдө, балдар, 2 санатооч бар экен. Көңүл бургула. Канча деген суроону беребиз. Канча? 40 жашка. Канча жашка? 40 жашка. Чоң апам канча жашка? 64 жашка. 64 жашка.
40 64. Мына эсептик санаточ анан татаал санатоштор болду. Андан кийинки сүйлөмгө көрүңүз. Биздин айылда 260 эл жашайт. Биздин айылда 260 эл жашайт. Санатошту табабыз балдар. Канча деген суроону издегиле. Канча деген суроого жооп издеш керек балдар. 260 канча? 260 карагыла. Канча 2, канча 100, канча 60. Бул жерде 3 сан туруп атат. Татаал санаточ, анчын эсептик сан аточ болот балдар. Көнүк ишин кимде ким түшүнгөн болсо, жакшы аткарып санатоштор тапкан болсо, балдар азаматсыңар. Мынакей, эгерде кимде ким санатошту жакшы түшүнгөн болсо, азыр тез эле бул боштуктарды толтуруп коебуз. Аталардын сөзүнөн дейт. Бул жерге жалаң бизге эмнелер керек экен? Санаточ сөздөр керек балдар. Билеги күчтүү жыгат, билими күчтүү жыгат. Канча деген суроо берсек, санаточ келип түшөт дагы, бизге макал лакап пайда болот. Макал лакап деген билебиз, биз макал лакап деген эмне экендигин. Кана балдар. Анан кийин кол тең эмес, өлчөп кес. Бул жерге дагы санаточ сөздөр керек. Кыздын чачы улуу. Бул жерге да санаточ сөз керек. Жигитке өнөр аздык кылат. Бул жерге дагы санаточ керек. Сомуң болгончо досуң болгону жакшы. Бул жерге дагы санаточ сөз керек. Жаман деген, бул жерге дагы санаточ керек. Жакшы деген, бул жерге дагы санаточ керек балдар. Жакшы атка камчы, бул жерге дагы санаточ керек. Жаман атка камчы, бул жерге дагы санаточ керек. Ана балдар, ойлонгула дагы иштептериңерге жазгыла. Анан текшересиңер. Туура болду, туура эмес болдубу балдар. Кимде ким жазса, кимде ким тапса, анда азамат. Карагыла. Билеги күчтүү бирди жыгат. Билими күчтүү миңди жыгат. Эгерде сенин күчтүү болсоң, бир гана адамды жыга алышың мүмкүн экен. Ал эми билим жагынан күчтүү болсоң, 1000 адамды жыгып коет экенсиң. 5 кол тең эмес. 7 өлчөп, 1 кес. 5 деген сөз келип чыкты. 5 канча? Бул жерде бирди, миңди. Өлчөп 1 кес деген 7 өлчөп. Канча өлчөп? 7 өлчөп. Кыздын 40 чачы улуу. Канча? 40. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Канча өнөр? 70. 100 сомуң болгончо 100 досуң болгону жакшы. Канча дос? 100. Канча? 100. Жаман деген бир ат бар, жууса кеткиз. Жакшы деген ат бар, кусса кеткиз. Бир ат. Жакшы атка 1 камчы, жаман атка 1000 камчы. Карагыла балдар. Канча атка? Жакшы атка 1, жаман атка 1000. Булар эмне экен? Санаточ сөздөр жалаң эмнеден түзүлдү? Макал лакаптар жалаң гана санаточ сөздөрдүн өзгөчө экен. Эгерде биз бул жерде жанагы санаточторду алып койсок, эмне болуп калат экен? Сүйлөп макал лакаптардагы өз маанисин жоготуп коет экен. Билеги бирди жыгат, билмесек биз эмне кылабыз? Түшүнүктүү болуш керек. Кимде керек тапкан болсо, азаматсыңар балдар. Азыр текст ичинде Кожомкул Балбан деген балбан бар. Азыр ошол Кожомкул Балбан жөнүндө мен силерге окуп беремин. Карагыла. Көңүл бургула, окугула. Бул жерде мен силерге эмне талап коем? Бул жерде мен силерге тексттин ичинде
алды сызылган сандар турат. Ушул сандардын эсептик сан атоочу экенин силер билесиңер. Ошонун ичинен бул татаал сан атоочпу, жөнөкөй сан атоочпу, ошону көңүл бурушуңар керек. Көңүл бурукла. Белгилүү балбаны Кааба уулу Кожомкул 1888 жылы 1-мартта туулган. Ал толуп турган 47 жашында, бою 2 метр 36 сантиметр, салмагы 165 килограмм болгон экен. Бутуна 52 размерлүү өтүктү атайын тектирип кийчү. Мине турган атында жылкылардан тандап мүнчү экен. Ал балбандыгы өзгөчө адам болгон экен. Төбө менен атты кадимкидей эле көтөрүп кетчү. Ал эми Арамза деген жайлоодо Кожомкулдун көтөргөн ташы бүгүнкү күнгө чейин белгилүү. Ташты кийин өлчөшкөндө оордугу 635 килограмм, түп жагынан жоондугу 1 метр 89 сантиметр, ортосунан узундугу 70 сантиметр, бийиктиги 1 метр 60 сантиметр болуптур. Карагыла, биздин Кожомкул балбан кандай деген салмактагы ташты көтөргөн экен балдар. Ошол себептен буну Кожомкул балбан деп атап коюшкан экен. Алды Кожомкул балбан жөнүндө маалымат алдыңар, балдар. Кожомкул балбан качан санатоштабыз? Качан? 1888. Бул жерде карагыла 1, 2, 3, 4 сан турат. Бул ошондо кандай санатош? Татаал санатош. 1-мартта бул жөнөкөй санатош. 47 жашында. Канча жашында? 47 жашында. Бул кандай санатош болот, балдар? Татаал санатош болот. Сандан турат. Бою 2 метр 36 сантиметр. Бул татаал санатош. Бул жерде барбы санатош сөздөр? Бул жерде жок. Таштын өлчөшкөндө таштын оордугу канча болгон экен, балдар? Таштын оордугу 635 килограмм болгон экен. 635 килограммдан турган эмнени, ташты эмне кылып салган экен ал? Көтөргөн экен. Бул кандай санатош? Жөнөкөй санатошпу же татаал санатошпу, балдар? Көңүл бургула. 1, 6, 3, 5. 1, 2, 3 сандан туруп атат, балдар. Бул татаал сан атош. Жоондугу, таштын жоондугу кандай болгон экен? 1 метр 89 сантиметр дейт. 1 бул жөнөкөй сан атош, 89 бул татаал сан атош. Таштын бийиктиги 1 метр 60 сантиметр дейт. Бул жөнөкөй санатош, татаал санатош. Балдар, санатош жөнүндө жакшы эле маалымат алдыңар болуш керек деп ойлойм. Кандай гана текстти окубагыла, кандай гана жомокту окубагыла, ал жерден санатошторго көңүл буруп койсоңор болот, балдар. Анда эмесе азыр, балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма санатошторду качтырып сүйлөм түзөбүз. Санатошторду качтырып сүйлөм түзгөндө мен силерге өзүңөрдүн качан туулган жылыңарды, туулган айыңарды, апаңардын туулган жылын, атаңардын туулган жылын, ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү жазсаңар болот. Бүгүн жалпы жана эсептик санатош жөнүндө сабак өттүк. Андан тышкары эсептик санатош менен бирге эле санатоштор жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөрүн билиңер. Жөнөкөй санатоштор бир гана сандан турат, ал эми татаал санатоштор 2 же андан көп сандан турарын билдик. Сөз түрдө сүйлөм жазып жатканда эмне кылат экенбиз? Жөнөкөй жана татаал санатоштор качтырып сүйлөм түзөт экенбиз. Саламатта калгыла, балдар.